Социалдык объектилердин курулушу, улантылбай жатышы жана бала бакчалардын имараты мыйзамсыз жол менен бузулушу парламенттин ар кандай маселелерди айтуу маалында көтөрүлдү. Депутаттар ошондой эле чек араны коргоого, жергиликтүү элди жумушка алуу зарылдыгын белгилешти. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бүгүнкү күндө 300 миңге жакын кыргызстандык насыясын төлөй албай кыйналып жатышат. Алар негизги сумманы төлөрүн айтып, бирок үстөк пайызды токтотуу талабы менен жогорку кеңештин депутаттарына кайрылышууда. Банктар шылтаганы жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып берсе, биз аткарабыз деген шылтоон айтып атат экен. Мыйзам кабыл алган күндө дагы ал аркага иштебейт. Договор түзүлүп калгандан кийин ошол договорду кармап туруп алышат. Ушул боюнча өкмөттөгү ведомстволордук комиссия түзүп, иликтеп чыгып, жардам берсе. Абдумажит Юсуров болсо өкмөттүн көңүлүн 2005 жылы курулушу башталып, бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтпөгөн бала бакчанын курулушун улантууга бурдурду. Московского района Чуйской области. На территории этого ЛКМТ Москва районунун Александровка айыл өкмөтүндөгү 3 айылда 16 миңден ашык эл жашайт. 50 балага ылайыкташкан бала бакчанын курулушу 2005 жылы башталган эле. Бирок 2008 жылы каржылоо токтоп, ошол бойдон аягына чыкпай келет. Анын дуалдары бүгүнкү күндө бузулуп баштады. Мен жаңы бала бакча салгыла дебейм, ошол курулушту улантпайсыздарбы? Бала бакча курулушун улай Наталья Никитенко Бишкектеги номер 55 бакчанын имараты мыйзамсыз бузулуп, анын ордуна жеке компания курулуш иштерин баштап жатышы кайсы мыйзамдын негизинде деп суроо койду. Дело в том, что вот фонд «Наше право» неоднократно обращался, незаконно был произведен снос детского сада. Бул бала бакчанын имараты боюнча биздин укук фонду мыйзамсыз бузулган деп сотко кайрылган. Район аралык сот мамлекеттик мүлк фондунун бул боюнча чечимин мыйзамсыз деп таап, аны бузууга тыюу салган. Бирок кандайдыр бир Гузилиш Бишкек жоопкерчилиги чектелген коому архитектурадан документтерди жасап, бакчанын имаратын бузуп, жаңы курулуш иштерин баштап жатат. Эсиңиздерге салайын, бул боюнча жогорку кеңеште өкмөттө комиссия иштеп, башкы прокуратура текшерип, аны бузуу мыйзамсыз деп чечим чыгарган болчу. Баарына көз жумуп, кантип ал жерде курулуш башталып жатат, түшүндүрүп берүүңүздөрдү талап кылам. Зиядин Жамалдинов болсо, чек араны бекемдөөдө бардык чараларды көрүп, чек арачыларга шарт түзүп, керек болсо штаттык бирдикти көбөйтүү керек деди. Булар тоодо жашаган малчылар, тоодогу мергенчилерибиз. Булардан жакшы тоодогу чек араны эч ким жакшы билбейт. Тоодогу кайсы жол болот, кайсы ашуулар бар, булардын бардыгын ушул кишилер жакшы билет. Ошондуктан биз ушул кишилерди жумушка тартышыбыз керек. Көтөрүлгөн ар бир маселени көңүл сыртында калтырбай өкмөттүн жооп берип чечилишин эл өкүлдөрү талап кылды. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.